Баарыңыздарга салам. Азыр болсо Талайбек Бектуровичтин Сагыныч деген ырын разбор болуп берем. Биринчи шертип берейин. Андан кийин разбор баштайбыз. Албылдып жаңын жырагым мейли, жаңына көргөнүң агым мейли. Алыса жүрсөм таштап сен кеттиң, ардагым менин туруксуз мейли, ардагым менин туруксуз мейли. Азыр да ойлой элесиң туура, сагыныч оңдун өзүңө борот. Эстесем өткөн күндөрүм, көзүмдөн жашым агат коюлган. Эстесем өткөн күндөрүм, көзүмдөн жашым агат коюлган, көзүмдөн жашым агат коюлган. Андан бери күндөр өтө уланай, анын болсо жүрөм сени сагынып. Жүрөгүм сыгап кетет сен ойлосоң, унутпай эстей жүргүн мени дагы, унутпай эстей жүргүн мени дагы. Азыр да ойлой элесиң туура, сагыныч оңдун өзүңө борот. Эстесем өткөн күндөрүм, көзүмдөн жашым агат коюлган. Эстесем өткөн күндөрүм, көзүмдөн жашым агат коюлган, көзүмдөн жашым агат коюлган. Сүйгөндүм мен тагдырга тарынбаймын, сүйбөсүң сүйчү деп жалынбаймын. Күтө бери махаббатым, сүйгөнүм сүйчү элем сени дагы, сүйгөнүм сүйчү элем сени дагы. Биринчи аккорд бул И аккорду. Мына бул латтар болот. Новичокторго айтып коеюн. Биринчи лат, экинчи лат. Экинчи латтан бешинчи кыл басасың. Мына бешинчи кыл. Кылдар саналганда ылдыйдан өйдөгө саналат. Көп эле билсе керек. Экинчи латтан бешинчи кыл. Бешинчи кыл. Ошол эле экинчи латтан төртүнчү кыл. Бул И аккорду. Терилиши болсо. Терилиши төртүнчү кыл менен биринчи кыл бир тартылат. Жакшылап көңүл. Эгер бир жолу түрдүрүп жиберсеңиздер, түшүнбөй каласыздар. Ошол үчүн төртүнчү кыл менен биринчи кыл бир тартылат. Андан кийин 3-2, 3-2, 4 менен 1, үчүнчү кыл, экинчи кыл. Андан кийин аягында моңой жери бар. Ошол жеринде мондай бир поток кетти дегенден кийин мына 3 эле кылды. 3 эле кылды жалгыз тартасыз. Bir, iki, üç. Монда кылбайсыз. Терилишин түшүнүп алдыңыздар. Мол жеринде болсо Эден түртүр. Бул 7-нчи латтан болот, 4-нчү кыл басат. Мына 1, биринчи лат, экинчи лат, үчүнчү лат, 4-нчү лат, 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи. 7-нчи латтан 4-нчү кыл. Мына. Жаңа терилишин билесиңер. Мына чойлуп кылмай болбойт. Резко. 7-нчи латтан 9-нчу латка резко. Андан акыркысында бир тартып туруп биринчи кылды кошосуң.
Кеттиби? Жетинчи латка. Кайра бешинчи латка. Кайра төртүнчү латка. Кайра бешинчи кыл басабыз. Деп туруп биринчи кыл бияк кошобуз. Кайра алып туруп бешинчи латтан бир терип туруп, кайра төртүнчү латтан бир терип туруп, кайра резко. Пустой. Кайра бияка төртүнчү латка келип туруп, резко мында. Биринчи латтан. Оны өзүң пустой кылбайсың эч качан. Мындай эмес. Дегенден кийин биринчи кылды басып туруп экинчи латтан. Анан экинчisi болсо үчүнчү латтан биринчи кыла. Пустой. Бир тартабыз. Кайра мун басып бир тартабыз. Кайра пустой. Кайра бир тартып туруп, кайра пустой. Анан муну алып туруп пустой. Кайра мун басабыз. Кайра үчүнчү латтан биринчи кылды. Кайра пустой. Анан бешинчи латка. Андан кайра үчүнчү кылга. Кайра пустой. Кайра пустой. Общий кайталайбыз. Кетти. Эми аккордторун көрсөтөм. Биринчи аккорд. Канча аккорд болгон? Биринчи аккорд бул. Анын башында эле көрсөтөм. Анан мондай жери бар. Балынып жанган жырагым мейлиң. Ошо, мына биринчи аккорд, экинчи аккорд мындай болот. Бул аккордду биринчи латтан экинчи кыл, экинчи латтан болсо төртүнчү кыл. Муну лестница деп эле коелу. Үчүнчү латтан болсо бешинчи кыл. Резкадан мындай окшойт. Резко окшойт. Күндө кайталап турсаңыздар көнүп каласыздар. Ушу аккорд. Биринчи латтан экинчи кыл, экинчи латтан төртүнчү кыл, үчүнчү латтан бешинчи кыл. Үчүнчү аккорд. Биринчи латтан төртүнчү кыл, биринчи латтан төртүнчү кыл, экинчи латтан бешинчи кыл, ошол эле экинчи латтан үчүнчү кыл, ошол эле экинчи латтан биринчи кыл. Кетти. Балмылдап жанган жырагым мейлиң, балмылдап жанган жырагым мейлиң. Эми кайра мо аккорд көрсөтпөдүм, ошону кайра туруп. Жанымда көргөнүм агым мейлиң дегенде ушу аккорд кылдым. Андан кийин айым деген болсо бул үчүнчү аккорд. Мондай кылгандан кийин айым бар. Ошол жерде бул аккорд азыр биринчи латтан экинчи кыл, экинчи латтан төртүнчү кыл, ошол эле экинчи латтан үчүнчү кыл. Төртүнчү аккорд экинчи латтан болсо биринчи кыл, ошол эле экинчи латтан үчүнчү кыл, үчүнчү латтан болсо экинчи кыл. Андан кийин оңой жагын көрсөтөм, мунун баарын алып туруп, могу экөөнү алып туруп, могу калыш керек. Андан кийин чыпалак менен ылдый кылды кошуп туруп, үчүнчү латтан, үчүнчү латтан бир менен экинчи кылды басып туруп, могу кол менен бешинчи кылды басасыздар. Могу кол менен болсо алтынчы кылды басасыздар. Мондай жери бар.
жері бар. Моңдай алғаннан кейін 5-ші латтан 3 жол тартып тұрып, қайра 3-ші латтан 2 жол тартып тұрып, қайра 2-ші латқа келіп тұрып. Анан кейін муну болса деп 2 жол тартасыздар. 3 жол. Просто акырын көрсөткөндө анча окшошпой калат да, ошон үчүн. Негизи гитараны үйрөнүп атканда эч качан карап үйрөнгөндөн пайда чыкпайт. Кулак менен жакшы угуп туруп, анан ноталардан табыш керек ошончу. Ошо көнүш керек, эч качан карап үйрөнгөн болбойт да негизи. Просто кулак менен угуп туруп, андан кийин гитарага эми табыш керек да ошолорчу. Баарыбыз кайталайбыз. Кетти.